Устаз, умра качан ачылышын билесизби? Рахмат. Белгисиз, бирок ачылат дегендей сөздөр бар. Муфтиятка кайрылсаңыздар, муфтияттан сураңыздар. Бөлүнгөндөн кийин канча убакыттан кийин үйлөнсө болот? 2-3 жыл. Болунгандан кийин. Бирөөгө мисалы болунуп, мисалы ала турган болуп калсаңар, эгерде нике кыйган болсоңор, анда мейли. Нике кыйгандан кийин кээ бирлер уруксатка чейин 6 ай, бир аз убакыттан кийин аны алып кетет. Кээ бирлер дароо эле алып кетет, ачына айырмасы жок. Бирок көпкө чейин узартпаш керек. Нике кыйгандан кийин чогуу жашаганга аракет кылыш керек. Досторум жаман жолго бурулуп кеткен, кантип кайтарсам болот? Даават кылыңыз, дуа кылыңыз, аларга чай бериңиз. Агылымдарды алып барып, даават кылдыртыңыз. Чай уюштуруңуз дагы, агылымдарды алып барыңыз, дааватчыларды алып барыңыз, ошолорду сүйлөтүңүз. Эгерде тоокту ит талап кеткен болсо, жаны чыгайын деп аткан болсо, муздасаң халал болобу? Бирок күмөнүң болсо, өлүп калдыбы деген, ошо кандай болот дейт. Карагыла, эми ит талап кеткен болсо, эгерде жаны барбы? Бисмилля Аллаху акбар деп союп кал, ал адал. Ит талаган жерлерди бышак менен кесесинде ыргыт бересин. Себеп дегенде ал жер арамда, аны ыргыт бересин да калганын жесе болот. Эгерде мындай өлүп калган болсо, анда ал бул арам. Эгерде күмөнүңдүн көпчүлүгү, эми карайсыз да эми, кыймылдап атабы, шектенген нерсени таштап эле кой. Аны муздап жебей эле кой деген сөзүм. Устаз, ичип чегип намаз окуса эмне болот? Окуган намазы кабыл болобу дейт. Эми ичип чеккен бул намаз, ушундай ичип чеккенден токтотуш керек да. Намазы жандуу боло элек, намазга көңүл буруш керек. Албетте намазын таштабасын, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда бир адам намаз окуйт экен, уурулук да кылат экен да. Анан я Расулалла, бул уурулук деле кылат, намаз деле окуйт, кандай болду деп айтканда, пайгамбарыбыз тек койгула. Намаз жакын арада анын арам ишинен токтотот деген да. Ошон үчүн бул намазын уланта берсин, ичкени чеккени Кудай кааласа токтойт. Бирок кайыр дааватка чыгарып, намазына мээнет кылыш керек да. Сизге бир суроо. Эркектерге цепочка тагынса болобу дейт. Эми аялдардан талашпай эле койгула эми. Бейиште тагылат. Бейиште субханалла пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканда, эркектерге билерик тагылат экен. Цепочка эмес, билерик. Билерик деп коебу муну? Билерик кайерге чейин дебейсизби? Кайерге чейин таарат алсаң, ошол жерге чейин. Кооздук талак экен да. Анан кийин эми ошон үчүн Абу Хурайра радыйаллаху анху эч ким жок учурда чыканакка чейин эмес, колтугуна чейин жууйт эле. Бул жерге чейин болчу. Атак Куранда өкүм эми чыканакка чейин келген, чыканакты кошуп жуйбуз да. Анан биздин бир устаз айтат эле, имам Жамил деп, муфти Жамил деп чоң аалым менен айтат эле. Мен ойлойт элем, эркектерге билерик жарашабы, жарашпайбы деп. Анан бир кишини көрүп калдым дейт, колунда сааты бар экен дейт. Сааты мынтип коет экен да. Анан карасам жарашат экен дейт. Билерикте эле жарашкыдай да. Атак цепочка мындай болбойт эркектерге. Чачты эки четин алган болобу, же тегиз алыш керекпи? Тегиз алыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тыюу салган. Бир жерин аз алып, бир жерин көп алып койгон, бул болбойт. Бизге батыштынчы модасы үлгү эмес балдар. Биз алхамдулилля бардыгын майда тегиз жакшынакай алса болот. Анан бүгүнкү күндө эми ал үлгү тиякта турсун, азыр разноцветный чач кыла баштады. Фиолетовый, красный, зеленый деген. Туган ал болбойт туганы. Аллага жакпайт. Иман менен жашайлы. Капкаяктагы бир атасы, чоң ата, чоң энеси, тай ата, тай энесин тайкелерин билбегендер менен ошолор бизге үлгү ошолор. Мусулман киши мусулман эмес аялга үйлөнсө болобу дейт. Мусулман эмес эми дүйнөдө эки түрлүү да. Китеп түшкөндөр бар, китеп түшпөгөндөр бар. Христиан, Насара, Куранда айтылып келген, алардыкы болот деп келген жери келет да. Ошо Курандын өкүмүнө каршы чыгып калбасын. Бирок Хазрет Умар разыяллаху анху буну тыюу салган. Мусулман эркектер мусулман эмес христианка, еврейкаларды алгандан, ахли китеп аялдарды алгандан, кыздарды алгандан Хазрет Умар разыяллаху анху тыюу салган. Бул ошон үчүн бизде макру тахримийге келет.
атак бирөө алып ала турган болсо никеси мисалы аны арам деп зына деп өкүм чыгара албайбыз туугандар. Албетте мисалы бут параст болсо Кудай сактасын, же коммунист же Кудайга ишенбегендер, мусулман эместер болсо ага таптакыр болбойт нике. Куран жаттаганын бир аз унутуп калса күнөө эмеспи? Күнөө болуп калат. Ошон үчүн унутпаш керек, аракет кылышыбыз керек. Баарыбыз Куран жаттагандан кийин унутпаш керек. Бирөөнүн акысына киргенде кандай сөзүңүз бар? Кирбеш керек, эмне деген сөзүң бар? Болсо чоң күнөө болот, соопторуңа алдырасың, анын күнөөсүн мойнуңа аласың. Арам иш, Алла Таала наразы болгон иш. Устаз мектептеги дедовщинаны кантип жойсо болот? Ошого кеңешиңизди жооп берип кетсеңиз. Бул болбойт, бул арамдык бул. Дедовщина, медовщина деген болбойт. Ар бир адамдын укугу бар. Чоң болсо эле кичинени жумшай турган, аны сабай турган, күчтүү алсыздарды кордой турган ислам дини уруксат бербейт буга. Устаз, сол кол менен тамак жегендерге кандай зыян экенин айтып коесузбу? Пайгамбардын сүннөтүнө каршы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам оң кол менен жеген, оң кол менен ичкен, оң кол менен иштетиш керек. Сол кол мындай жаман нерселерге, макулу истинжага, мурдун бышкырганга жана башка, оң кол менен мынакей тамак жегенге. Пайгамбар саллаллаху алейхи сол кол менен шайтан жейт деген. Шайтан жейт деген. Кээ бирлер бар, мен сологоймун, мен эмне? Жок, оң кол менен же. Оң кол менен акчаны кармаганды билесиң, билесиң. Эмне үчүн кармаганды билбейсиң. Жок, болот ал. Жакшы эле жөндөдө. Мейли сол кол менен жазсак болот. Жаза бергиле, эчтеке эмес. Сол кол менен мисалы бычак менен кесет, сологойлор бар да. Топ ойнойт, волейбол сол менен. Бардыгы болот, бирок учурашканда оң кол менен учурашасың, туурабы? Сол кол менен. Жок. Демек тамак аш, тияк-бияк оң кол менен болуш керек. Пайгамбарыбыз айткан, шайтан сол кол менен жейт. Устаз, менин суроом, менин күйөөм мага эч качан көңүл бурбайт, мени урматтабайт, сыйлабайт. Устаз, эркектерге катуу насаатыңызды айтып коюңузчу дейт. Аллаху акбар. Жок, мындай болбош керек. Бунун бардыгы ыйман алсарагандан, баалуулуктарды билбегендиктен, үйдө диний таалим жоктугунан, ахиретти эстеп, өлүмдү эстебегендиктен. Алла Таала ошол үчүн үйдө китептерди эме кылгыла. Кудай кааласа пайгамбарыбыз айткан, силердин эң жакшыраңар үй бүлө бала чакаңарга жакшыраңар. Хойрукум ли ахлихи. Пайгамбарыбыздын бир хадиси жетиштүү бизге. Эй эркектер, силердин эң жакшыраңар ким? Аял бала чакаңарга жакшыраңар.